Саламатсыздарбы, каналдын катталуучулары жана коноктору. Биринчи жолу кирип аткандардын баарына дагы салам айтам. Мурдагы катталуучулардын баарына салам айтам. Андан кийинки мен видео 2 жумадан бери тарта элекмин. Ошол 2 жуманын ичинде кошулган 100 кишиден ашык кишиге дагы салам айтамын. Каналыбыздын максаты орус чергесинде иштеп жүргөн жердештерибиз менен аз-маз билсек дагы ошол билген орус тилибизди бөлүшүү. 3-4 варианттын жооп берүүнү болбосо суроону 3-4 варианттын билсек, ошонун кыргыз тилдүү адамдарга кайсы сөзү оңой келсе ошол варианты менен бөлүшүү, биздин тилибизге кайсы сөзү айтканга оңой жеңил болсо ошону менен бөлүшүү, ошол билгенибиз менен. Бүгүнкү видеобузда адаштым, туура эмес жасап койдум деген сөздөрдү кыска гана талкуулайбыз. Көп катуу кылып чыгарып атамбыз угун, жана өзүм да катуу сүйлөп атам. Ошо комментарийде үнүңүздү катуураак чыгарыңызчы деген сөздөр көп болуп атат. Азыр микрофону жок эле сүйлөп атам. Ошого кандай болсо болобу экен, болбойбу экен, эгер убактыңыздар болсо комментарийге жооп калтырып коесуздар. Адаштым деген эркектер айтса ошибся дейт экен. Сиз уже бир нерсени адашып жазап койдуңуз. Геннадьевич келип, ай бул эмне кылдың деди. Сиз адашып жазап алганыңызды айткаңыз келсе, уже адашканды жазап бүтүп койдуңуз. Туура эмес жазап бүтүп койдуңуз. Ошондо эркектер ошибся деп айтат экен, айымдар ошиблась дейт экен. Эми бул көп эле кыймыл аракетке эмес, бардык эле нерсеге. Жашоодон жаңылдым деген сөз бар, а? Ошондо мисалы, я ошибся в жизни, я ошиблась в жизни. Я ошиблась мисалы в экзаменах, экзамен берип атканда туура эмес кадамдарды жасап койгонсуз. Я ошиблась в отношениях. Бирөө менен карым катнашта, мамиледе адашканыңызды айткыңыз келсе, я ошибся мисалы в жизни, жашоодон адаштым деген сыяктуу сөздөрдүн баарында колдоно берет экенбиз. Сен деп айткыбыз келсе, эркекти айтып атсак, сен адаштың дегиңиз келсе, ты ошибся, он ошибся. Ал адашты, айым болсо, ты ошиблась, она ошиблась деп айтат экенбиз. А силер, они ошиблись, алар адашты. Биз, мы ошиблись, вы ошиблись, силер адаштыңар. Вы ошиблись, сиз адаштыңыз дегенди билдирет экен. Мисалы, я ошиблась, муну бул суроону айым берген, ошон үчүн мен көбүнчө эле ошол кызга тиешелүү кылып жазып койдум. Я ошиблась и написала неправильно. Мен адашып, туура эмес жазып алдым. Написала, уже жаздыңыз, Туура эмес жазып алдыңыз, кыймыл бүттү. Ошон үчүн я ошиблась деп айтып атасыз. Я ошиблась и сказала неправильно. Мен адашыптырмын, сизге туура эмес айтып койдум. Сказала, уже туура эмес айтып койдуңуз. Туура эмес айтып алдыңыз. Ал эми адашып кетемби? Ой, мен адашып кетсем эмне болот деген учурларда кездешет, мисалы, ой, повар болуп иштейм деп айтсаңыз керек эле мурда комментарийлерде. Ой, мен муну билбейм десеңиз деле, болбой эле, ой, мен баргыча жасай бер, мен кечигип атам деп калышы мүмкүн. Аны ошондо, ай, мен туура эмес жазап алсамчы, мен адашып кетсемчи деп айткыңыз келсе, вдруг я ошибусь, балким мен адашып калам. Сиз адаша элексиз. Эми адашып калат экениңизди, адашып калуу жана иш аракети эми келет экенин билдиргенде, вдруг я ошибусь, айым экениңизге, эркек экениңизге карабастан эле ушинтип айтат экенбиз. Вдруг я ошибусь и сделаю неправильно. Балким мен адашып, туура эмес жасап алам. Вдруг я ошибусь и скажу неправильно. Балким мен адашып, туура эмес айтып алам. Сен өзүң эле келип айтчы, өзүңдүн туулган жылыңды, мисалы, менин туулган жылымды айтып кой десе,
ой өзүң эле келип айтчы, мен адашып айтып алам деп болбой коебуз го телефондон. Ошондо вдруг я ошибусь, эми адашып айтып аласыз, сиз айта элексиз. Ошондо мына и скажу неправильно, туура эмес, айтып алам деген сөздү билдирет экен. Демек адаштым, уже адаштыңыз. Эркек болсоңуз ошибся, айым болсоңуз ошиблась. Эми адашат экениңизди айткыңыз келсе, эркек болсоңуз дагы, айым болсоңуз дагы ошибусь деп айтат экенбиз. Бирок о тамгасынан баштап жазылат экен. Ошибусь, ошибся деп. Көп адамдар болсо ошиблись. А эми адашышат болсо они ошибятся. Бирок бул биздин кыргыз тилибизге жакшы неме келбейт, тилибизге жат келбейт. Ошон үчүн они поступят неправильно деген сөздү дагы эгер тилиңизге айтуу оңой болсо, они сделают неправильные поступки, они сделают неправильно деп айтсаңыз болот экен. Туура эмес жасап койдум дегенди кантип айтабыз дейт. Ошол жана ошибся, ошибласька эле байланыштуу берилген суроо бул деле. Жасоо деген делать, эми жазуу, бир нерсени жазуу, жазап бүтүү, ошонун баары эле делать деген кыймыл аракетке байланат. Делать. Ручканы акырын кыймылдатайынчы, бирөө ручканын нары бери кыймылдата бер, башым айланып атат деп жазып атат. Делать мына. Жасоо. Эми делать азыр маңдайыңызда турат, элестетиңиз. Өткөн делайттарды айткыңыз келсе, өткөн жасап бүткөнүңүздү айткыңыз келсе, с деген тамганы башына коебуз. Башка сабактарда да түшүндүргөн бул жөнүндө. С сделал, з деп айтылып калат, бирок айтканыбызда. Сделал, эркектер айтат экен. Жасап бүткөнүңүздү, бир нерсени жасап бүттүңүз. Сделали правильно, сделали стол, сделали благое дело, сделали хороший поступок, сделали табуретку. Мисалы, ошонун баары эркектер сделал, айымдар сделала. А көпчүлүк болсо сделали, жазап бүттүңөр муну. Сиз жазап бүттүңүз. Алар, биз баарыбыз жазап бүттүк. Они сделали, мы сделали, вы сделали. Делайттын эми келе тургандагысы. Я сделаю, айым болсоңуз дагы, эркек болсоңуз дагы эми жазайт экениңизди билдиргенде бир эле сөздө пайдаланат экенбиз. Сделаю. Эркектер мисалы, я сделаю табуретку. Мен отургуч жазайм. Айымдар, я сделаю манту. Мен манту жазайм деген. Экөө тең эле сделаю деп айта берет экенбиз. Он сделает, ал жазайт, он деген эркек баланы айтабыз, Она сделает, ал деле жазайт. Он сделает табуретку. Табуретка жазайт, эми жазайт. Она сделает манты. Ал эми жазайт мантыны. Ал эми азыр болсо делаю. Жазап атам. Я делаю уроки. Мен сабак жазап атам. Я делаю манты. Мен манты жазап атам. Я делаю табуретки. Мен отургучтарды жазап атам. Бир отургуч болсо деле, 10 отургуч болсо деле, бир манты жазап атсаңыз деле, 100 манты жазап атсаңыз деле. Баарында эле ушул сөздү пайдаланат экенбиз. Айым болсоңуз деле, эркек болсоңуз деле. Он делает, она делает, мы делаем, они делают. Ошондо биз жазап атабыз, алар жазап атышат, ал жазап атат. Айым болсо дагы ал жазап атат. Эркек ал жазап атат. Мен жазап атам. Мен айыммын. Мен делаю. Мен эркек болсом, мисалы, анда деле мен делаю деп айтат экенбиз. Дагы бирөөнүн суроосу, мени көптөн бери видео тартпаганга кимди ким экенин көп билбей калдым. Ошого бүгүн аттарын атабаймын. Поставила, положила деп эле көп эле айтып атасыз. Мындай керектүү сөздөрдү, кухняда керектүү сөздөрдү айтып коюңузчу 5-6 деп жазыптыр. Поставила, койдум. Поставила деп сиз айтасыз,
качан аны койгонго болот. Мисалы кружканы коесуз, себеби кружканын түйү бар. Ошон үчүн кружка поставила. Вазаны койдуңуз, вазаны поставили. Вазага гүлдү койдуңуз, ошон үчүн гүлдү поставили в вазу. Дагы эмне? Кастрюльдү плитага койдуңуз. Анткени кастрюльдүн түйү бар. Сиз аны коюп коесуз. Кастрюльдү капталынан кылып полкага деле коюп койбойбуз да, түйү бар. Аны мындай тургузган абалда коюуга мүмкүн болгон буюмдарды поставила деп айтат экенбиз. Тургузган абалда. Мисалы, магазинде иштесеңиз деле поставила сметану, поставила воду, поставила квас, поставила йогуртты. Аларды койгонго болот да, а шоколадты тигинен коюп койгонго болбойт. Аны положила деп айтабыз. Ручканы тигинен запасын столго тигизип кое албайсыз. Ручка жаткырып коесуз. Аны положила дейсиз. Китепти жаткырып койгондо столдун үстүнө положила. Кайчыны жаткырсаңыз положила. Жаздыкты мисалы жаткырып полкага салып коесуз, положила подушку в полку, мисалы в шкаф, Ошон үчүн жаткырып коюуга мүмкүн болгон буюмдардын баарын положила деп айтат экенбиз. Кухняда колдонуңузда эми кашык, мисалы, кашыкты жаткырып коесуз. Дагы эмнени жаткырып коесуз? Жана фольгаларын, пекарский бумагаларды, ошонун баарын жаткырып коесуз да, анын баарын я положила в шкаф, я положила на полку, я положила в кастрюлю. Тамактарды дагы, тамак жасап атканда дагы картошка салдым, туз салдым, черный перецти салдым, лавровый лист салып койдум бул тамакка дегендин баарын не положила дей бересиз. Майонез кошсоңуз дагы, мисалы, салатка майонез кошсоңуз, я уже положила туда майонез. Майонезди салып койдум деп айта берет экенсиз. Повесила. Илүү бул. Эмнени илип койгон болсоңуз, ошонун баарын эле повесила дей бересиз. Повесила полотенце, повесила шумовку, жанагы депкир, повесила дагы эмне, ножницы, кайчыны да илип коебуз, Включила деген иштеттим, күйгөздүм. Мисалы, холодильникти күйгөздүңүз, микроволновканы күйгөздүңүз, плитаны күйгөздүңүз, фритюрду күйгөздүңүз, ошонун баарын включила. А өчүрсөңүз выключила. Жаптым деген закрыла. Банканы жапсаңыз деле, холодильникти жапсаңыз деле, китепти жапсаңыз деле, эшикти жапсаңыз деле, баарын эле закрыла деп айтат экенбиз. Бул ишти жасап бүттүм деген да сөзү бар. Бул ишти жасап бүттүм деген я закончила. Я закончила деп койсоңуз эле уже эле түшүнүктүү болот, сиз жасап бүткөндүгүңүз. Ушул менен сабагыбызды аяктайлы. Видеобузду жакшы класс басыңыздар. Жана катталуучулардын санын көбөйтүү максатында башка бирөө менен бөлүшүп, туугандарыңызга, досторуңузга поделиться деген кнопканы басып, WhatsApp аркылуу же башка сеттер аркылуу бөлүшүңүздөр. Суроолоруңуз болсо комментарийге жазыңыздар.